Жындыткак Түштүк Кореяда 10 класста окуйт. Эки өлкөнүн окуучулары арасында өткөрүлүп жаткан сүрөт көргөзмөгө катышып жатат. Кыргызстандын жашоо шарты менен кенен таанышып, 1000ге жакын сүрөт тартууга үлгүргөн. Анын арасынан 14 сүрөтү тандалып көргөзмөгө коюлган. 이 사진은 어디에서 찍은 거냐면 토크목 지역의 바자르라는 Мен Кыргызстанга келгенге чейин интернет булактарынан маалыматтарды жыйнап көрдүм. Бул менин келишиме кызыгууну жаратты десем болот. Мен Кыргызстанга келгенде таза абасы, элдин жөнөкөйлүгү, кооз жаратылышы өзүнө арбап алды. Ар кандай кооз жерлерде болдум. 1000ге жакын сүрөт тартып алардын бирөөсү ушул сүрөтүм. Бул Токмоктогу базар. Бул жер ошол элдин жашоосун чагылдырып турат. Башында элдер жашынып уялып жатышты. Мен алардан уруксат сурагандан соң тартынбай калышты. Мен айткым келет, Кыргызстан Борбор Азиядагы Швейцария десем жаңылбайм. 1000장 중에 14장을 먼저 선택한 후에 이 사진 한 장을 고르게 되었습니다. Хан Даниэль аталган көргөзмөгө аялдамадагы көрүнүштү чагылдырган сүрөтү менен катышып олтурат. Элдин жөнөкөй жашоосу көңүл чордондо болуп турууга тийиш деди ал. Моя цель изобразить на этом фото была повседневную жизнь. Менин бул сүрөтүмдүн башкы максаты катары өлкөбүздүн утурумдук кайталануучу жашоосун чагылдыргым келди. Анткени көп адамдар мындай көрүнүш орун алып жатат. Бирок дайыма бир жака шашуунун аркасында экенин айткым келет. Демек бийик нерселердин бардыгы ушундай жөнөкөй нерседен башталарын билем. Бул көргөзмөгө катышкан балдардын чыгармачылыгы абдан жогору экенин көрдүм. Мен үчүн абдан кубанычтуу күн болуп отурат. Студенты брали по одной или две фотографии. Аталган сүрөт көргөзмө өлкөнүн жашоо шартын, маданиятын, кооз табиятын таанытуу жана окуучулардын достук алакасын бекемдөөнү көздөп, өлкөлөрдү кыдырып келет. Бул жылы Кыргызстанга келди. 이 사진은 한국에서 온 8명 Аталган көргөзмө балдардын чыгармачылыгын өркүндөтүү, табият менен жакын болуу жана аргыл өлкөлөрдүн маданиятын таанып билүүгө, жашоо турмушу менен кенен кабардар кылуу максатын көздөйт. Бул салтка айланып Азия өлкөлөрүндө өткөрүлүп келет. Бул саам Кыргызстанда өтүп жатканы бизди кубандырат. Балдардын дымагы күчтүү экени биз күткөндөн дагы жогорку деңгээлдеги сүрөттөрдү тартышыптыр. Балдарга ийгиликтерди каалайбыз. Аталган көргөзмөдө мыкты сүрөттөрдү жараткан окуучуларга атайын дипломдор тапшырылып, алардын чыгармачылыгын өркүндөтүүгө атайын мастер-класстардагы орун алды. Данная фотовыставка стала возможна благодаря нашим коллегам из Тихоазиатского центра